АКШ Кыргызстандын жарандарына 2020-жылдын башында киргизилген иммиграциялык виза чектөөсүн жокко чыгарды. Кечээ 20 январда президенттикке киришкен Джо Байден мурдагы президент Дональд Трамптын саясий демилгелерин жойгон жарлыктарга кол койду. 2020 жылдын 30 январында Трамптын администрациясы айрым мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына Кошмо Штаттарга иммиграциялык жана грин карт визаларын алууга чектөө киргизген. Мунун себеби катары Кыргызстан жарандарын электрондук биометрикалык паспорт менен толук камсыз кылбаганын мисал келтирген. Бул тууралуу кененирээк Азаттык жазып чыккан. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги 21 январда тараткан маалыматына ылайык, Кыргыз өкмөтүнүн 1 жыл ичинде өз жарандарын саякаттоого ыңгайлуу жана коопсуз паспорт менен камсыз кылууга жетишип жатканын жогору баалады. Кыргыз өкмөтү биометрикалык идентификациялык чиптер камтылган электрондук паспорттун жаңы үлгүсү даяр болгонун 2020 жылдын соңунда жарыялаган. Элчилик ошондой эле Кыргызстан кылмыштуулук жана терроризмге каршы күрөш багытында маалымат алмашууда Интерпол менен кызматташтыкты жакшыртканын иштин илгерилеши деп белгиледи. Бишкек Кыргыз-Америка алакасын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп, АКШнын жаңы администрациясы менен жемиштүү иштешүүгө даяр. Тышкы иштер министрлиги 21 январда ушундай билдирүү таратып, Джо Байденди АКШнын президенттигине киришкени менен куттуктады. Кыргызстан эки өлкө ортосундагы узак мөөнөттүү достук мамилелерди чыңдоого багытталган мындан аркы биргелешкен кадамдарды колдойт жана АКШ президентинин Кыргызстандын жарандарына 2020 жылы киргизилген визалык чектөөлөрдү алып салуу чечимин кубаттайт. Биз бул чечимди АКШнын жаңы администрациясынын эки мамлекеттин ортосундагы адамдардын байланыштары жана тажрыйба алмашуу маселесине болгон конструктивдүү, ачык мамилесин далили деп эсептейбиз. Ушул жаңы демдин негизинде эки тарап буга чейин талкуулагандай өлкөлөр ортосундагы виза режимин мындан ары жеңилдетүү боюнча реалдуу кадамдарды жасашат деп үмүттөнөбүз деп айтылат билдирүүдө. Салам медиа, Баткен.